нерселерди чукулап, ушу күндөрү республикага чейин жеткизишип, ушундай иштерди жасап атышат. Просто уккандардын баары ушу Анип эженин кызматын көргөндөр, Анип эженин колунда төлөгөн аялдар, Анип эжени билген бияктагы коллектив, руководство бүт баары эле ошо бала өздөрүнүн нааразычылыгын билгизип жашакен. Ишти башынан мындай баштаса кандай бүтөт билбейбиз. Медицинаны тааныбаган, өздөрү сыйлабаган агачыларды да таң калтырып атат. Жара жаап жок жерден буягын азыр тергеп аткан, сурап аткан адамдарга биз үмүттөнүп турабыз. Туура такта баарын чечип берет деген ойдобуз. Эң эле болгондо 40 жылдык безупречный мээнетин эстеш керек. Эми эле жаман болуп чыкпаш керек. 40 жылдан кийин ушу бир үйдү бир чычкак булгайт дегендей келип эле бирөө ушинтип жаман аттуулук кетпеш керек. 40 жыл иштеш, медицинада болгондо акушерка болуп иштеш оңой эмес. Onu көп адам, анча-мынча адамдар иштебесе, анча-мынча адамдардын колунан келбесе, көбү иштей албайт. Эми кайрылуу интернетке кайрылуу тексти менен мен тааныш эмесмин. Бирок мен ушу Анип эжени жакын көп жылдардан бери билип, иштеттин адам катары эжеге ушундай мүнөздөмө берет. 2013 жылында Анип эженин үстүнөн коллективдин атынан деген анонимдик кат жазылган. Райондук жогорку кеңештин депутаттары, биздин райондогу 2 депутаттын суроосу менен биз барып, аноним кат болсо дагы акимдин орун басары ошол маалдагы Жамиля Фазыловна, Төбө Мойын айыл өкмөтүнүн төрагасы Санжар Абдуллаев, мен, биздин профсоюз, ошондой эле эмгек жамааты ошо жерде отурган, Төбө Моюнда отурган, ошол катты талкууга алганбыз. Талкууга айылдын адамдары катышкан, ошол эле Абдыкадыр Ажысын чакырганда келген эмес, коллектив отурган. Бирок ошол катта жазылган эч бир фактысы далилденген эмес. Кайра коллектив бир-бирден туруп, коллектив эле эмес, ошол жерде отурган катышкан эл дагы эмгегине ыраазы болушуп, ошол катты жазган адамды каргыш айтышып, ошону менен ошол талкуу аяктаган. Анан ошо айыл өкмөтү дагы таанабайт, ол каттын протоколдору сакталып турат ушул күнгө чейин. Эми азыркы ишти неме үчүн болуп атканын, неме максатта болуп атканын акылдуу адамдын баарына эле белгилүү болуп турат. Бул ошол жалгыз гана келип ошол жерде өзү бүт бар жокко бийлик жүргүзөм деп атабы, жанча-мынчанын мыйзамсыз иштерин тескеп койгон үчүн мешайт этип атабы, мыйзамсыз иштерди Анип эже. Ошол Айбек, то есть ким эле аты, Камчы Шералиевдин гана аракетинен болуп жатат деп мен ойлойм бул иште. Бул жерде коллектив дагы, эл дагы тиешеси көп деле жок. Ошол баланын тукумусу менен качандыр бир анча-мынча абийда көргөндөрдү топтоп ошолор аркылуу кылып аткан иш. Азыр мындай черный пиар деген кыргыз элинде обычный иш болуп калды. Көп куйтулардын жакшы көргөн иши болуп атат. Ошол куйтулуктун бирөө деп эсептейм. Бизде фонустун ушундай эле республикалык пресс-программа боюнча кош бойлуу аялдарга көрсөтүлгөн жардамдын баары эле бекер болуш керек. Особенно исследованиясы, изилдөөсү. Төбө Моюндун аялдары көбүнчө Кызылкаяга барып, Төбө Моюн 14-15 миң калкы бар эл үчүн ал жерде бизде үй-бүлөлүк кандай эле үй-бүлөлүк дарыгерлер тобу иштейт. УЗИге ошол иш убакыты бүткөндөн кийин келип, өзүнө чакырып, түнө тартып акчалар. Ушуну Калбекова Анипа бир-эки жолу көрүп эскертүү берген үчүн мына иштер болуп атат деп мен угуп жатам ушу күндө.
Tömoyun dürbölöngünü internetke çıkarıp görбөгөн adam kalbasa gerek. Men olardan oşonçoluk жалган жалаларына, кылган мамилелерине, адамдык сапаттарыны жоготуп, мени кууп Төмөйүндан 40 жылдык эмгегимди баалабастан мага орой мамилелерин кылганын, жана ошондой эле айрым санитаркаларды, дежурный санитаркаларды үйрөтүп, аларды сүйлөтүп, кайра интернетке чыгарганын көрүп туруп, мен дагы чыдабастан сизге кайрылууну туура таптым. Ошон үчүн мен дагы ушул дүрбөлөң нелерден келип чыкканын, 40 жылдык эмгегимде ушундай жалаларга, ушундай адамгерчиликсиз орой мамилелерди көрбөгөн элем. Чыдабастан ушул интервью берип чыгууга туура таптым. Бул дүрбөлөңдүн келип чыгышына токтолуп кете турган болсом, Алиев Камчы деген дарыгер Кызылкияда иштеп бизге келип калат. Келген күнүнөн ал эли журтту дарылоону ойлобостон ал жерге өзүнүн өкүмүн, бийлигин, тууганчылыгын, мансабын жана ач көздүгүн орнотууну өзүнө бир жакын бир дос катары, жакын бир мамиле кылып пайдаланды. Бул Камчыбек Шералиев келген күндөн тартып, буларды мага бериң, сиздин айтканыңыз боло береби Төмөйүндө деген сөздөрдү бетиме уялбастан, шымырабастан бети айта баштады. Мен ал жерде 40 жыл ирдим. Мен өзүмдү ал жерде чоң, же болбосо мансаптуу адам, же болбосо бир эли журтка өкүмүмдү өткөрөмүн деп ойлоп да коюп, Камчыбек келгиче бул сөздөн мен алыс болгонмун. Ушундай сөздү, ушундай мансапты пайдаланган адамдар бар деп дагы ойлогон эмесмин. Мен ошол жерге барсам 10-12 жетекчи менен иштегенмин. Алардын сыйын, урматын көрүп жүргөнмүн. Ошон үчүн бунун баштаган кирип сөзүнөн баштай турган болсом, ошол жерде бир Парпиева Нирфар деген 6 жылдан бери жетекчи болуп келген. Мени кабинетине чакырып алып, "Ой, эже, эгер мени менен иштегиңиз келсе, ушу Нирфар Парпиеваны жоготойлу, алдап арыз жаздырың" деди. Мен кантип арыз жаздырам иштеп аткан адамга? Анан бул сөздү бир айтпады, 10 жолу айтты. Айта бергенден кийин мен көнбөдүм. Көнбөгөндөн кийин мен ошол жерде старший болуп иштегенден кийин баягы жакшы атка бир камчы, жаман атка 1000 камчы дегендей сөз укпагандарга иш талап кылса, мени жаман көргөндөр болгондур да. Ошолорду секин издеп, уюштуруп баштады. Уюштуруп баштап, сиз кетиң, сиз Арабанга кетиң, Сыймага боласыз деген сөздөрдү айтып, чарчабастан акыры элди митингге уюштурду. Бул митинг жөнүндө координаторубуз угуп туруп, биздин жетекчилерден сураса, билбейм, ал митинг болгон эмес деп жалган айтып коюптур. Чындыгында эле митинг кылып туруп, телефондо бүгүн митинг болот, жаңы болот. Урматтуу айыл Төмөйүн айыл депутаттары Анипа эжени айдайлы, бериңиздер деген сөздөрдү кулагы менен уккан адамдар бар. Эми 40 жылдык эмгек менен 6 айлык эмгектин баркы болса керек, айырмасы болса керек. Ал дагы келип жок дегенде 1 жыл 2 жыл иштеп туруп, ушундай уюштурса дагы туура эмес деп ойлоймун. Эң мага ачынаарлык моменти биздин улуу урматтуу аксакалдарыбызды уулады. Биздин Төмөйүндүн айылдын аксакалдары жаман деп ойлобоймун. Урматтуу Абдыкадыр Ажит Зулпуев, сизден дагы мен наразы эмесмин. Сиз ошол камчынын тилине кирдиңиз. Камчынын тилине кирердин алдында мени чакырып, кызыңыз Алиманы чакырып, жүздөштүрүп туруп, анан кийин ушул ишти баштасаңыз капа болот элем. Ошолор мага мойнума жаман сөз жүргүзгөнүмү,
Ақсақалдар ким болып қалыптыр, ақсақалдардың қолынан не келет деген сөздерді айтпасам дағын, ушул сөздерді айтты деп сізге угузуп, сізді қапа болғанға чейин алып барганына мен сізді ақсақал қатары уқан құлақ ұқса ишенет да деп мен кылбадым, сізден қапа болбодум. Жана башка ақсақалдардан төмөйүндүн ақсақалдарына ошончолук чогул иш болду. Эч ким жаман сүйлөө жок. Мен алардан қапа болбойм. Сиз көбүнчө камчынын сөзүнө ишенгендерден мурда ошол жерде менин колумда алды, 6-ны, 7-ни, 8-ди төрөгөн аялдар бар эле. Ошолор менен секин ке кызым. Мына Анипанын кандай айыбы бар? Камча деп эле жамандап атат. Ошол айыбы болсо айтчы, кичине тартипке чак деп, өз ара тартипке чакырып, өз ара сөйлөсөңүз боло берет эле. Эми ал бир келип алып эле андай эле, мындай эле деп өзүнүн кызыкчылыгы үчүн сүйлөй берсе, ишенип ушунча нерселерди башыбыздан өткөрдүк. Эми мен күнөөм болсо, күнөөсүз Парвардигарым. Күнөөм болгон болсо, башканын күнөөсү болгон болсо, мыйзам алдында ар күнөөлүү жооп берет. Аны мыйзам өзү иш бүткөндөн кийин сот болсун, тергөө бүтсүн, өзү аныкталат. Эми кече кийинки берген кайрылууларга мен жооп катары табелди жазбаган болсом, табелди башка бирөө жазса, айлыкты алып барбаган болсом, айлыкты башка бирөө таркатса, сурайт керектүү адамдар. Эч бир неменин адамдын орган адамдарына баа коюп, орган адамдарды кемсинтип, орган адамдардын адресине билип билбестен сөз айтыш дагы менимче натуры болсо керек. Мен ошол жерде уктум. Кенжебаев алайды. Биз айлыкты алып барат элек, биз берет элек. Кандай акы бар Кенжебаевдин айлык алып барышка? Ал айлыкты алып барып, мага бербей, эмне кылганын каяктан билемин мен? Өзү айтып отурат. Биз айлык алып барат. Айлык алып барышага тиешеси жок да. Ушул жерден дагы алардын кандай ниетин билип койсоңор. Билип койсо болот. Эми канча төмөн күнгө ушул февраль айларына чейин, ушул Шералиев келгенге чейин тынч эле иштеп келген. Мен эмнеге өзү мыйзамсыз канча иштерди кылып жатат. Бирөө отурбайт, окууга барган жок. Окууга барбастан кат алды. Анан окууга иштеп атамын деп Арабан районунун мактуу ооруканасынан өзүнө 5 ай, 4 ай, 5 ай жазды, табелди. Андан барып окубастан окууга келдим деп сертификат алды. Табелдери дагы турат. Бардыгы билди район мунун кандай иш кылганын. Анан кийин эле келип, ким эле райондон ким эле барып текшерип барса, Абдыкадыр чакырып, аны кыйнап, ушул дагы натуры деп ойлойм. Абдыкадыр ажыны тынч кой, алар аксакал. Алар той топурларда аралашат. Жамандыктарда элге аралашат. Медицинадан эч кандай кабары жок. Абаларды уулаганы дагы Шералиев камчыга туура эмес неме мүнөз деп ойлойм мен. Ошон үчүн ошо бир-эки ошондой өзүнүн мансабын ойлогон, амалды ойлогон, өзүнүн кызыкчылыгын ойлогон, эл журтка мен кичине эмгегим сиңсин, эл журтка таанылайын. Анан эшиктен дарбазадан келген адам беже деп кебестен камчыга байке деп келсин деп ниети тууру болгондо эле. Эми эмгек сиңирген мен эле эмес, башкаларды дагы ушундай кылып урматсыздык кылса, ушундай дарыгер 5-6 жыл окуп келген дарыгер кичине билиш керек да. Өзүнүн дарыгерлик диетологиясын сакташ керек. Отуруп алып эле баягы уюштуруп эле жаман дей берсе жакшы адам уга берсе кайра жаман экенди жаман деп ойлойт. Ошон үчүн мен кыска кылайын, убакыт мына тергөөлөр кетип атат, сүрүштүрүү иштери кетип атат, күнөөлүүлөр жооп берет. Мен миллион жеди, миллион. Мен өзүмчө банким болбосо, өзү менин бухгалтериям болбосо, өзүмчө мен кастыр болбосом, мен бир кичине адам болсом, медицина кызматкери болсом,
milyonlar o ayıl ökmetlerde çoğun uçeleyden elerde olur. Oşon için kiçine oylanıp söyleş gerek. Bak gele, munak gele, interview bergizip, yoldan tutup alıp ayaldardı, pataka gelgen ayaldardı yan tutup alıp, sen anipeni jaman dedep bir iki dejurni ayal var. Al turalı, dağı men kayrılgamın gerekti sot dorgo, alар anıktap bersin söylegen sözlerin. Oşonda sotda men olar menin uçuraşam, sot özü taktayıp, kurgu dolmatlar söylegenlerde cevap beret, joldan gelip güйлеп koysa güйлөнүp çıkan ayallar dagы жооп берет. Ошондо дагы кайрадан учурашабыз.